Kettik bu yerden. Hayırlı Allah. Başтай bergile. Tasavvurlar. Бұл эмне болгон топ, балдар? Шариаттын жол менен бул Суркияны жазага тарткантабыз, бегим. Зына, бегим, зына. Далилиңер барбы? Эки кишинин күбөсү бар. Башка далилдин кереги жок. Бар. Көргүлө. Ким бул бечара? Ошол Суркиянын иниси. Анығын билген далилиң барбы? Коңушу катындар. Катынын да далили күбөгө киреби, бек? Бегим, тактыңыздан пайдаланып, шариаттын жолун бузбаңыз. Чечкиле. Су бергиле. Атын ким, чырагым? Атым Курманжан. Муңгуш урусунун Маматбайынын кызымын. Кумурада жазуу эмнени билдирет билесиңби? Билем. Чоң атам үйрөткөн. Эгер колдоосуң сен, Курманжан. Ушул пенденин башынан бир тап чач түсө, башыңар менен жооп бересиңер. Жүрөгүнө чок салган Алымбекке Курманжан кат жолдойт. Күлгүңдү күнгө кактабайт бегим, күмүштү гүлгө таштабайт бегим. Сыргааны сыңар, сактабайт бегим, сыраяк турса аттабайт бегим. Күнгөйдө көкөк мен элем бегим, күйгөгө качан жем элем бегим. Кулаалы салбайт аккууга бегим, куп келген теңим сен элең бегим. Ошентип тоо бүркүтү Алымбек менен атагы далайга кеткен алай кызы Курманжан баш кошуп, түтүн булатып өзүнө канат болгон уулдарды тарбиялашат. Ай yazsam. Kanka kelem sen. At. At. Şu atkanda demingdi çın alsan.
Кайным, батырлыкка жарайбы бул? Каныктырабыз даттан. Азыр кыргыздар 40 уруу, 40 туу, 40 таңма болуп бөлүнүп жүрөт. Ушул жазуулардай бириксек, тигил таштын алдында бүткүл кыргыз элин чогултуп, улуу жыйын өткөзүп, эл башын бириктирсе, арман чыга эле. Ал дагы болот, бегим. Айга жетти чейин намаз окуп алалы. Намаз убактысы болуп калыптыр. Азыр өлүмдөн дагы кабар кымбат. Менин атым Амин. Жаткан. Жөнө. Бир 1862 жылдар аралыгында Алымбектин жүргүзгөн саясатын жактырбаган Кокон хандыгынын ханы Молла хан борборго алдоо жолу менен чакырып, Чотон аттуу кишиге жок кылдырат. Өлүмү тууралуу кабар бере албай, жарым жылдай сөөгүн жашырышкан. Алай элинен чочулаган хандык сөөгтү Бухара эмирини жеткизүүнү суранат. Алымбек Таткандын өлүмүнөн кийин бийликти жубайы Курманжан колго алат. Ошентип Курманжан Алай ханшасы аталат. Бийликти колго алган Курманжан Датка орустардын Кыргызстандын аймагына кирип келүүсүндө бир топ каршылык көрсөтөт. Датка намыны ээ болгон Курманжан Кыргызстандын түштүк бөлүгү орустардан бир топ сактап турду жана Алымбек Таткандын кережин аткарууга кол сунду. Натыйжада 19-кылымдын аягында түштүктөгү кыргыздарды таштаган Шабдан Батыр менен 40 урууну бириктирип, чоң жыйын өткөрүшөт. Алымбек Батырдын баскан изин улантып, жалпы кыргызды бириктирем деген тилегин
аркалап турган Курманжан энебизге Кудайдан кубат тилейбиз. Бирде ойротту, бир ордун жоготуп, ошентсе да уруулар ынтымакка келип, аз да болсо бүлүнгөндү бүтөп, бузулганды оңдоп башташты. Акыры дүйнө кысылып келип, кан уруш улутунун калканында жашоого мажбур болду. Орус аскеринин курамы тажаал экен. Биздин илимде тааныштыкка жетишпестик болду. Уруштун ажал тегирменине салбагыла деген ыйык тилегимди айтам. Керээс кылып калтырган асыл тилегин жаш кыргыз элинин улуу жыйынын өткөрүү. Ошондо көрүшөлү. Шабдан.